Товарищ полковник, а почему не пускаете средства массовой информации? На каком основании в суд вы не пускаете? Процесс закрытый в зале суда. На территорию суда они могут попадать беспрепятственно. Даже не то, что могут, вы не имеете права их задерживать. Я понимаю. Еще раз говорю, в суд имеет право любой гражданин, а средства массовой информации тем более. Поэтому я прошу и требую обеспечить средством массовой информации. Какое ходатайство? Товарищ полковник, вы что? Вы должны знать законодательство лучше, чем я. Особенно в плане охраны общественного порядка. Так что, пожалуйста, прошу обеспечить пропуск прессы. Бүгін 11 октябрда Кремтөбел Азиз Батукаевтың камактан мыйзамсыз чыгарылышы боюнча соттук алдын ала уктуруу өттү. Ал Бишкектин 1-май райондук сотунда өтүп, айыпталуучулардын бири Алмазбек Атамбаев ага келүүдөн баш тарткандыктан 14 октябрга жылдырылды. В связи с тем, что Алмазбек Шашенович Атамбаев отказался прибывать в суд на предварительные слушания. В связи с этим я могу сделать заявление, что ранее Алмазбек Шашенович Атамбаев уже заявлял, что он не желает участвовать в той игре, которую предложили, собственно говоря, власти для Алмазбека Шашеновича. То есть и ту роль, которая ему отведена в этом уголовном деле на основании нарушений Конституции и законов Кыргызской Республики. Поэтому он отказался прибывать в судебное разбирательство. Соттук алдын ала уктурууга мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын мурунку кеңешчиси Калыбек Качкыналиев жана профессор Абдухалим Райымжанов да чакыртылганы белгилүү болду. Ал жабык өткөндүктөн журналисттер сот залына киргизилген жок. Слушай, они вообще уже... Как с ними бороться? Соттук алдын ала уктуруу аяктагандан кийин мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева залдан чыкты. Бирок ал журналисттердин суроолоруна үн каткан жок. Вас прокомментируйте, пожалуйста. Суд боюнча. Может, вы прокомментируете, как это вообще? Соттук алдын ала уктурууга келгендердин бири профессор гематолог Абдухалим Райымжанов 77 жашта. Ал төмөнкүлөргө токтолду. Менсиз жашашкан. Эми азыр эми тияктан биягынан кичине кошуп, мени ушул даражага жеткиришти. Мен 80ге жакындап аткан аксакалмын, академикмин, заслуженный ученый адаммын. Анан 4 операция өткөрдүм позвоночнигиме. Микроинсульт болдум, 3 жолу прединфаркт болдум. Мен жасаган центрди жоготуп салышты. Ушул баракеттин артынан. Мен жокто, мен больницада жатканымда жасап коюшуп, эми ушу чекесинен кичине кошуп мени ушул даражага жетишти. Кайсы ишке шектүү катары чакырып атышат сизди? Мени ушу айтышып атат, как будто мен буларга айтканмын, ушу диагнозду кой деп. А мен больницада жатканмын, мен уккан да жокмун. Мындай маселе болушун уккан да жокмун. Анан да ушу тияктан бияктан кичине кошуп, сговор тиги менен
по указанию ушундай бир эки сөздөр менен эле мени кошуп коюшту. Батукаевдин бошотулушу боюнча каралып жаткан иштен өтүп жаткандардын бири Айда Салянова бүгүнкү сот отурумуна чакыртылган эмес. Ал инисинин өлүмү боюнча отурумга келгенин билдирди. Батукаевдин бошотулушу боюнча суроолорго жооп берип жатып ден соолугунун абалына токтолду. Ал дарылап бүтпөйт экен, ал оору только операция керек. Ал ооруга бирок бүгүн домашний арест үчүн мен чыга албай жатам эч жака. Анткени да бир эки жакшы специалистке бияктагы эле адистер кеңеш берип атат да, бир эки специалистке жолугуп келиш керек болуп атат, бирок мен чыга албай жатам азыр. Кечирип коюңуз, бирок ошол сиздин убагыңызда бошотулганда Батукаевчы айта кетсеңиз, ошондо экс-президент Алмазбек Атамбаевдин түздөн түз тиешеси болуп калабы Батукаевдин бошотулушуна? Түздөн түз тиешеси барбы жокпу, буга тергөөчү жооп бериши керек. Мен өзүм билгенимди тергөөгө бергем. Мен негизи башында кандай айтып жүргөн болсом, ошол көрсөтмө, ошол жагдайда эле ошондой көрсөтмөмдү бердим. Эми эгерде азыр мен детальдарды айта баштасам, анда мен жана подписканы бузган болом да, бирок мен ошол жерде баягы мага түздөн түз көрсөтмө бербесе дагы менде кандай маалымат бар ошону айтып бердим. Бирок мына эми сот башталыптыр, сотто болгон көрсөтмөлөрдүн баары окутулат. Меникин дагы окуйсуңар. Бирок мен бир айта турган нерсе, мен мурун кандай айтсам ошондой ойдомун. Мендеги баягы маалымат боюнча, мендеги өзүмдүн маалыматым боюнча ал киши ошондой көрсөтмөлөрдү берген. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.